Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар жана жыйындын катышуучулары. Комитеттин жыйынын баштасак, урматтуу депутаттар, сиздердин алдыңыздарда бүгүнкү жыйындын күн тартиби жана тийиштүү материалдар таркатылып берилген. Күн тартибинде 5 маселе бизде. Күн тартиби боюнча сунуштар барбы, урматтуу депутаттар? Масатбек Канатбекович. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу катышуучулар. Айсат Тогузович, буреки мен күн тартиби боюнча экинчи маселе боюнча биздин коллегабыз тарабынан сунуш түштү эле өткөндөгү комитетте. Бирок өзү жоктугуна байланыштуу ушу кийинкиге жылдырып берүүнү суранды эле. Бүгүн командировкага чыккандыгы боюнча ушул маселе боюнча анан биринчи бул калган эки маселе боюнча дагы бул жерде чакырылган министрликтердин министр өзү жок болсо, орун басарлары жок болсо, тиешелүү мындай жооп бере ала турчу адам болбогондугуна байланыштуу менин сунушум бүгүнкү комитеттин күн тартибинен бул экинчи кийинкиге жылдырсакпы деген оюм да. Себеби баягы тиешелүү кызматтын мына уже экиден да өтүп кетти, эч кимиси жок. Кандай дейсиздер? Үчүнчү маселе, ошо биринчи менен үчүнчү маселе. Экинчини болсо өзүбүздүн коллегабыздын сунушу бар. Менин сунушум. Так, рахмат. Да, кимде кандай сунуштар бар, урматтуу депутаттар? Да. Теге министр боюнча ким келди, сизби? Эмне болуп атат? Министр кайда? Замдар кайда? Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Холдинг Байгазиев, министр бүгүн Кабмин төрагасы менен Акылбек Үсөнбешев менен Японияга кеткен. Дагы бир замминистр арабский инвесторлор менен Камбаратта бирге чыгып кеткен түндө. Анан дагы орунда алган замминистр тоже Кабмин жумуштары менен экен, задание бар экен. Ошо боюнча. Хотя бы бир замыңар жокпу сизде? Бүгүн орчундуу маселелер, урматтуу депутаттар, да, аны. Анда кийинкиге калтыруу боюнча мына сунуш түшүп атат да. Добушка коем мен. Да? Масатбек Канатбекович. Азыр сиз айтып кеттиңиз, бир орун басар жумуштап жүрөт деп. Эмне жумуштап жүрөт ал? Мага айткан жок, что-то важное эле го. Эми Талай Аскарович, бул баягы жумуштап жүрөт дегенди Айсат Тогузович мындай бир далилдеп берсе дегеним да. Себеби бул бүгүнкү комитет жумуш эмеспи? Эси жумуштап жүрсө комитет жумуш эмес болсо анда мен билбейм анысын. Өткөндө министриңиздер ушул жерде сөз берген да. Мен ар дайым өзүм катышамын. Эгер иш сапар болуп калса, замдарым сөзсүз катышат деп. Бүгүн даже 3 замыңар барбы? 3-өө тең жок да. 4 даже. Мындай болбойт да. Тем более мына сиздерге эң орчундуу маселе сиздерде бүгүн азыр кыш келип атат. Кандай болуп атат? Маселе өтө орчундуу. Каса 1000 боюнча маселелер бар аябай. Карай турган. Ошондон урматтуу депутаттар, анда кийинкиге калтыруу боюнча мен сунушка коем. Кийинкиде сөзсүз министр өзү баш болуп келсин да. Добушка коем, урматтуу депутаттар, кийин калтыруу боюнча. Макул, каршы жок. Сунуш өттү. Анда бара бериңиздер, ошо кийинкиде сөз катышсын. Урматтуу депутаттар, анда биз баягы 5-чи баягы бизде разный маселе бар, ошол өзүбүздүн баягы разный маселе боюнча карасак, Бара бериңиздер, чакырылгандар. Маселе жок.